Асфальт басылганы менен коопсуздук үчүн жашоочулар жолду жаап койгон. Жол куруучу компания тротуар салууга келгенде бир нече дүкөн, саналуу үйлөр тоскоолдук жараткан. Бизге жолдун кереги жок деп соц тармакка чыгаргандар. Булар кимдер? Могул жерде под бизнес. Мурда булар билишкен. Ал жер деген ошол двусторонный жол болот. Бу жерде салбагыла десек болбой, салып алышкан магазиндерден. Жакында айрым блогерлер жерди трансформациялоо боюнча президенттин убадасы аткарылбай жатат. Жол салууда үйлөр бузулат деген өңүттөгү коомчулукту адаштырган маалымат тараткан. Иш жүзүндө иштер аяктап калганы маалым болду. Жолдун курулушу толук бүткөн. Жолугушууда жээгине чыгып кеткен дүкөн, үйлөрдүн маселеси талкууланды. Элдер өздөрү чийип алып, мына ушул жерден чыкпайсыз деп үй салгандар да могу. Туурабы? Сүйлөшүп, кол алышып салатсыңар. Анан бүгүн ошол жака жол салынып атса, жок деп, кече күнү алдыга чыгып алган жерди бериңер жок деп. Туурабы? Азыр суроо бердим мынакей. Булар деген үлүш жерлер да. Үлүш жерге магазин же үй салганга мыйзамдуу десем, жок, мыйзамсыз. Мыйзамсыз болгондон анда алардын дагы жоопкерчилиги бар. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек деген биз бир талапты айтып атабыз да. Бирок ошол күндө дагы ар бир маселе чечүүлөрдүн астында мына жашоочулардын да кызыкчылыгы, ошол жарандын да кызыкчылыгы, анан мыйзам ортого коюлуп, анан кийин чечим чыгарылат да. Бир тараптуу чечим чыкканга анда биз да жол бербес себептен да эртең күнү ар бирөөнүн кызыкчылыгы да каралыш керектен ойдобуз. Ушу менен ачып кое турган болсо, бул жерде эч ким кепилдик бере албайт. Кырсык болуп кетет депчи. Себеби басканга жол жок, болгон 7 метр жол. Машина жүрөт чекесинен. Бул маселени биз кыштан бери көтөрөбүз. Ошо Садырный кожоюбүз келип кеткенден бери эле көтөрөбүз. Ушул магазиндер алынсын, элге керен жол түшсүн деп. Буларга дагы эртең айыл өкмөт 2-3 күн ичинде эскертүү бере турган болду. Өз каалооңар менен бузуп алгыла депчи. Конуш эли колуна үйүнүн кызыл китебин алууга жакындап калды. Кече министрлер кабинети жер мунапасын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо бекитти. Документ айыл чарба багытындагы жер тилкелеринде курулган турак жайларга менчик укугу тууралуу мамлекеттик актыларды берүүгө байланышкан маселелерди ыкчам чечүү максатында иштелип чыкты. Анда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин жер тилкелерин трансформациялоо иштерин уюштуруу эрежелери жазылган. Кай жерге барсак бир көйгөй жаратып болуп аткан. Азыр эми бул трансформация биринчи очередте ошол жагына бизге жардам болуп атат да. Экинчи, үчүнчү сорттогу адам болуп калып атканбыз. Бизге эң биринчи ошол жагы шарт түзүлүп атат, бизди кубандырат. Кешенүү иш пландары түзүп Милдетин так аткарбаган мамлекеттик кызматкерге тартиптик чара көрүлөт. Буга чейин президент жана министрлер кабинети чыгарган жарлык, буйрук, тескемелер ишке ашып жатабы текшерүү жүрүп, айрым кызматкерлерге сөгүш эскертүүлөр берилген. Президенттин өкүлү Чүй облусунун аткаруу бийлиги менен жолугушууда Агордо 3 конушундагы жерди мыйзамдаштыруу боюнча иштин создугушу иликтенерин билдирди. Агордо боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Мен дагы белги бир жол берилип кеттим. Ооба, бүгүнкү күндө 1 апрелге деген мөөнөтү узарып кетти. Министр кабинетинин төрагасы тарабынан талап коюлган. Ал жердеги текшерүү жүргүзүп, кимдин кайсы кызматкерин шалакалоо негизинде бул мөөнөттөр мындай бир узарып кеткен депчи. Албетте ал биз өзүбүз тараптан текшерүү жүргүзөбүз, анан тиешелүү сунуштаманы жетекчиликке киргизебиз да. Конуш тургундары менен былтыр күзүндө өлкө башчысы жолугуп, трансформация социалдык объектилердин курулушу менен катар жол көйгөйү да чечиле турганын айткан. Жер мыйзамдашса Агордо 3 конушундагы 45 миңден ашык калктын көйгөйү чечилет. Уланбек Тиханбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.